Салам достор, менин атым Бакыт Абдишев, Cloud Engineer болуп Калифорния штатында иштейм. Өзүм үй бүлөм менен Гавайиде жашайм. Жумушум жеңил. Үй бүлөм менен 24 саат өткөрөм. Өзүмө жаккан нерселерди жасайм, спорт кылам. Балабызга, кызыбызга кесип тандай албай атабыз. Кыздарга мындай кесиптер жакшы го, балдарга мындай кесиптер жакшы го. Силердин оюңар кандай? Жардам бергилечи деген ата-энелерге менин кеңешим. Биринчиден, кесиптерди эч убакта кыздарга, балдарга деп бөлбөңүздөр. Бардык кесипти каалаган адамдар алып кетсе болот. Кыздарды чектебеңиздер. Балдарды да чектебеңиздер. Кыздар үйдө отуруш керек, турмушка чыгыш керек деп чектебеңиздер. Азыр лимит жок. Кыз, бала, ар бир адам өзүнүн каалаган ой максаттарын ишке ашырууга укуктуу. Билим жолумду Аксы районунун Кызыл Туу айылындагы Сулайман Айтиев мектебинен баштагам. Ал жерде 11 жыл окуп, андан кийин Орусияга барып 2 жыл иштеп келгем. Кара жумуштарда иштегем. Кыргыз эл аралык университетинде англис тили, Америка таануу, переводоведение ошол факультеттерде окугам. Акыркы 11 жылдан бери Америкада жашап, ушул жакта иштеп келип атам. IT кесибин, экинчи кесибимди курстан окугам. Курстан окуп, андан кийин азырга чейин окуп келем. Акыркы 6-7 жылдан бери эле тынбай эле окууланууда. Окуу деген практика аркылуу жумушта үйрөнүү. Негизинен IT багыттарынын баары эле ушундай. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздар заманбап кесип тандасын. Азыркы заманбап кесиптердин сап башында IT багыттары. ITнин бардык багыттарын тандай берсе болот. Бизде жакшы окутпайт, IT болбой эле койсунбу деген суроолорго айтам. Жакшы окутабы, окутпайбы, университеттин диплому сөзсүз керек. Андан сырткары жакшы окутпаса, кошумча интернеттен өздөрү окуп, билимин жогорулата берсе болот. Бизден эле, Кыргызстандан эле аябай күчтүү программисттер, аябай күчтүү IT инженерлер чыгышат. Ошол үчүн жакшы окутпайт деген бул жөн эле жалкоолордун сөзү. IT мага эмнеси менен жагат? Мен аралыктан иштегендиктен үй бүлөм менен 24 саат чогуу болом. Алар менен көп убакыт өткөзөм. Өзүмө жаккан хоббилеримди ишке ашыра алам. Спорт кылам. Ошонун баары мени бактылуу кылат. Качан жумушумду жоготуп алам деп коркпойм. Жумушумду бүгүн жоготсом, 2 жуманын ичинде жаңы жумуш таап алам. Ага мен өзүм ишенем, өзүм билем. Ошол үчүн андай коркунуч дагы жок. Эч нерсени ойлонбой жумушту жасап, үй бүлөм менен болуп, өзүм каалаган жашоону жашаган үчүн мен өзүмдү бактылуу сезем. Бир кездерде Орусияда дагы иштеп келгем. Менин Орусиядагы жумушум менен азыркы жумушум айырмасы асман менен жердей. Ал Орусияда иштеген жумуштарымда мен өзүмдү басынтып жаман сезчүмүн. Ушинтип иштеп жүрө беремби, качан бутума турам, качан үй бүлө курам деп мындай башкача сезимдер, ойлор да келе берчү. Ошого туура кесип тандап, заманбап кесиптин ээси болгон адам чын эле бактылуу болот экен. Аны мен силерге айта алам. Ошого туура кесип тандагыла, окугула, IT багыттарын тандагыла. Эч убакта жолдо калбайсыңар. Кесип тандай албай жатсаңыздар, анда ойлонбой туруп, IT багыттарын тандаңыздар. IT багыттары, бардык багыттары азыр актуалдуу. IT багытын тандаган адам эч убакта көчөдө калбайт, эч убакта кедей жашабайт. Жаңыча ойлонуп, кийинки 5 жыл, 10 жыл келечектин кесиптерин, заманбап кесиптерди тандаш керек. Балким балаңызга ойбоюна койбой окуу деп аткан экономист, юрист кесиптери 30 жыл мурун эле престиждүүлүгүн жоготкон, актуалдуулугун жоготкон. Бирок негедир ошондой ата-энелер балдарын окуу деп түрткөн
себептен дагы деле окушуп диплом алып жумушу жок жүргөндөр көп. Реалдуу кадамдарды, реалдуу ойлонуп, реалдуу чечимдерди чыгарып, балдарыңыздарга заманбап кесипти тандаганга уруксат берип, жол ачып берип, жол көрсөтүп, эч жок дегенде аларга тийишпей койсоңуздар жакшы болот. Себеби азыр бизде кесибин жактырбай, дипломун менен иштебей жүргөн мекендештерибиз көп. Убагында ата-энем окутуп койгон, мага жакпайт, азыр деле ата-энем окуду атат, мага жакпайт деп айткан учурлары көп. Азыр келечекти IT технологиясы жок элестетүүгө болбойт. Келечек сөзсүз технологияга байланыштуу болот. Технологияны билген адамдар, IT жаатында чоң ийгилик жараткан мамлекеттер келечекти, дүйнө жүзүн башкарат. Ошол себептен ар бир бүтүрүүчү IT багытын окуп, IT адиси болсо, менин оюмча, өзү дагы көчөдө калбайт, ата-энесине да жардам бере алат, мамлекетке дагы чоң салым кошулат. Балдарыңардын келечегин ойлосоңор, сөзсүз заманбап IT кесиптерин тандаганга түрткү болгула, жардам бергиле, жана өбөлгө түзүп бергиле. Көптөр окуйын десем акча жок, ата-энем акча бере албайт деп айтышат. Эгерде балаңыздын окуусуна акча жок, чын эле жок болсо, анда балаңызды жашынан баштап жакшы окутуңуз. Өзгөчө 9-класска келгенде тыкыр көзөмөлдөп балаңызды бир программага, TOEFL дейбизби, IELTS дейбизби, ошондой программаларга даярдаш керек. Эгерде чет мамлекетте акысыз окуйм десе. Кыргызстанда акысыз окуйм десе, анда ОРТге 9-класстан баштап даярдаш керек. Ошондо эң жакшы балды алып, акысыз окуганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми чет өлкөдө окуйм десе, TOEFL. Көпчүлүк чет өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөрдүн университеттери, колледждери акысыз программаларды тартуулашат. Ошол программаларга катышыш үчүн сөзсүз балаңыз жакшы окуш керек, англис тилин окуш керек, эрте даярдан башташ керек. Ошондо сиздин бир дагы сомуңуз кетпейт. Балдардын окуусу кандай окуп атат, кандай ийгиликтерге жетип атат, бул түздөн түз ата-эненин мойнундагы жоопкерчилик. Ошол үчүн окуп аткан балдарды айына бир жолу же жумасына бир жолу эмес, ар бир күнү окуусун текшерип, жардам берип, чогуу окуш керек. Ошондо балдар жакшы окуйт. Ата-энеден болгон жардамды же андай бир үлгүнү алат да. Ошого ата-энелер аябай чоң рол ойнош керек. Жөн эле балам кандай окуп атасың, жаман окуса урушуп жакшы оку деп, жакшы окуп атса жөн эле балам жакшы окуйт деп коюп жүрө бербеш керек. Ар бир күнү текшериш керек. Жетишпей аткан сабактарын, окуй албай аткан предметтерин жардам берип, кружокторго жаздырып дегендей баланын билимин сөзсүз көзөмөлдөш керек. Баламды окутканга акчам жок деген ата-энелерге, эгерде балаңызды мектептен баштап жакшы окутсаңыз, акчанын деле кереги жок. Өздөрү университеттерге акысыз окууларга өтүп кетет. Ал үчүн эртерээк башташ керек. Жаш кезинен баштап жакшы окутуш керек. Жол көрсөтүп бериш керек, өбөлгө түзүп бериш керек, жардам бериш керек. Анан ошондо бала өзү эле жакшы окуп, университеттерге акысыз өтүп кетет. Ал эми чет элдик университеттерде, өнүккөн өлкөлөрдө окусун десеңиз, анда англис тилин кошуп окутуш керек. Англис тилин билсе, чет элдерге акысыз программаларга катышып окуганга дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Баласы же кызы 11-класс болгуча жүрүп, бир дагы сабагын текшербей, анан 11-класска келгенде университетке акча жок деген ата-энелерге айтмакмын. Эмне үчүн той дегенде акча табабыз, бирок өзүбүздүн балабыз же кызыбыз университетке барып, билим алып, жашоосун курганга келгенде акча таппай калабыз.
Ал менин оюмча биздин ата энелердин билимге болгон мамилеси ушундай. Мамилеси башкача. Акча бар. Болгон акчаны туура колдонушту билбейсиңер, ошол үчүн университетке аябай чоң акча керек. Андай акча бизде жок деп ойлойсуңар. Эгерде той өткүзбөй койсоңор, же тойлорго барбай койсоңор, балаңыздарга окуганга акча үнөмдөйсүңөр. Балаңыз чоңойгонун көрсөңүз, 1-2 жыл той топурдан башка үй бүлөлүк чыгымдардан баш тартып, балаңызга окуганга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ал ата эненин жоопкерчилиги. Себеби билим бул жашоодогу эң чоң инвестиция болуп эсептелет. Балаңыздын билимине инвестиция кылсаңыз, ал сөзсүз кайтат. Балаңыз өзү жакшы жашайт, үй бүлөсүнө, ата энесине жардам берет, мамлекетибизге жардам берет. Балдарды окуттуңуздар, мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер, андан кийин жолду өздөрү таап алышат. Акча жок деп малдарды багып отура бербестен, малдарды сатып, уул кыздарыңарды университеттерге окутуп, жакшы билим бергенге аракет кылыңыздар. Өзүңүздөр билгендей, бізде көптөгөн университеттер, мектептер, техникумдар талапка жооп бербейт. Бирок аларды талапка жооп бергенде окуйбуз деп күтүп отура берсек, бизден эч убакта билимдүү муун, билимдүү коом чыкпайт. Ошого аларды күтпөй, билим алганга аракет кыла беришибиз керек. Ар ким өзүнүн алына жараша. Эгерде адам окуйм десе, жакшы окутпаган курстан дагы, жакшы окутпаган университеттен дагы, же үйдө эле отуруп өзү деле билим алып алат. Университетте окуп деле жакшы билим албай атса, кошумча окуш керек. Азыр интернеттин заманы. Интернеттен Америкадагы, Европадагы атактуу профессорлордун сабактарын акысыз көрсө болот, акысыз укса болот. Ошолордон билим алса болот. Ошондой ыкмалар менен сөзсүз кошумча билим алыш керек. Ошондо гана биз жакшы ийгиликтерге жетебиз, жакшы ийгиликтер жаратабыз деп ойлойм. Жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн чектебеңиздер, кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн чектебеңиздер, тескерисинче жардам бериңиздер. Баары билим алышсын. Балдарыңыздардын келечегине кайдыгер карабаңыздар. Ата энелер үйдөн жардам берип, үйдөн көзөмөлдөп, мугалимдер мектептен жардам берип, жакшы окутуп, мектептен көзөмөлдөп, бардык жактан билимге басым жасасак, менин оюмча, Кыргызстаныбыз азыркы кризистен бат эле чыгып, өнүккөн өлкөлөргө кошулат.